Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып, 3 баласын жалгыз багып, турмуштун кыйын күндөрүн башынан өткөрүп жаткан Айнура көйгөйүн ачык айтуудан намыстанат. Ошондуктан биз менен маек курганга макул болуп, бирок камерага жүзүн көрсөтүүдөн баш тартты. Жолдошум башка бирөөгө үйлөнүп алган. Азыркы учурда Москвада иштеп атат. Мен болсо дипломум жок, иш жерде окуган эмесмин. Балдарымды багуу менин мойнумда, жоопкерчилик менде. Жолдошум болсо чалбайт деле, балдарын сурабайт деле. Аялдарга карата болгон зордук зомбулук, аялдардын саясий процесстерге катышуусу жана башка гендердик маселелерди камтыган аялдардын тилектештик курултайы Баткенде өттү. Экономикалык багыттагы аялдардын катышуусу боюнча жана ар кандай чечим кабыл алуу процесстерине аялдардын катышуусу маселелери талкууланат. Ушул маселелер приоритеттүү болуп чыккан. Бүгүн ушул маселелер бир эле талкууланып калбастан курултайдын аягында резолюция кабыл алынат. Ал деген ошол жооптуу мамлекеттик органдарга багытталат. Баткен облусунда өткөн курултайда башка аймактардан айырмаланып, чек арадагы аялдардын коопсуздугу жана жаңжалдардын алдын алууда аялдардын орду тууралуу талкуу болду. Бул биздин чек арадагы аялдарыбыздын коопсуздугуну эске алуу бүгүнкү күндө сөздөн ишке өтө турган мезгил келди да. Негизинен биздин аялдардын коопсуздугун сактоо мына чек арадагы аялдарга өтө көйгөй десем болот да. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара облустун прогрессивдүү лидер аялдарын бир аянтчага чогултат. Курултай Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын алдында түзүлгөн аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин колдоосу менен ишке ашууда.